Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Сабагыбызды кайрадан улантабыз. 10-чу суроо. Суроону баарыбыз окуп чыгабыз. Суроону түшүнүү маселени жарымын чыгарууга барабар. Бул жердеги түшүнүксүз сөздөрдү айтып өтөйүн. Two, 2, beakers, стакан. Opposite, карама каршы. Sides, жак. Equal arm balance, тең салмактуу тараза. They, алар. Contain, толтурулган. Equal, бирдей. Amount, өлчөм. Hydrochloric acid, туз кислотасы. Solution, эритме. Thin, калай. Dissolved, эрүү. One beaker, бир стаканда. How many, канча. Grams, грамм. Iron, темир. Must be dissolved, эриш керек. In other, экинчи. Beaker, стакан. To provide equilibrium again, тең салмактуулук абалга кайрадан келтирүү. Equilibrium, тең салмактуу. Provide, келтирүү. Again, кайрадан. Тең салмактуу таразанын эки жагында 2 стакан бар. Ал стакандар бирдей өлчөмдөгү туз кислотасы менен толтурулган. Эгер биринчи стаканга 2,975 грамм калай ээрилсе, бул оор болуп калат, албетте. Канча грамм темирди кошуу керек экинчи стаканга дейт, кайрадан тең салмактуу абалга келтирүү үчүн. Суроо баарыбызга эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Биздин таразабыз бул болсун. Бул бир жагы, бул бир жагы. Тең салмактуу абалда. 2 стакан бар. Булар бирдей өлчөмдөгү туз кислотасы менен толтурулган. Бул биринчи стакан болсун. First. Бул экинчи стакан. Second болсун. Массалары бирдей өлчөмдө. Демек M1, бул M2. Экөө барабар болгондуктан M1 барабар M2 барабар M деп коелу. Жалпы. Биринчи стаканга 2,975 грамм калай эритилет экен. Албетте бул оор болуп калат. Оор болуп төмөн, бул көтөрүлүп калат. Эрит. Кайрадан тең салмактуу абалга келтирүү үчүн бул жака канча грамм темир кошуу керек? Берилди. Калайдын массасы 2,975 грамм. Табуу керек темирдин массасын. Эми биринчи стакандагы окуяны, же болбосо биринчи стакандагы теңдемени карап көрөйлү. First beaker. Биринчи стакандагы окуя. Калай реакцияга кирет туз кислотасы менен. Калайдын тузу жана сутек газ болуп бөлүнүп учуп чыгып кетет. Демек, бул жерде массасы азайып атат. Бизге калайдын массасы белгилүү, демек анын молун эсептесек болот. Молун эсептөө үчүн малярдык массасын билүү керек. Калайдын мезгилдик системадан карасак, 118,71
грамм моль. 118,71 грамм моль. Молін есептейбіз қалайдың. 2,975 грамм бөлөбүз 118,71 грамм моль. 2,975 бөлөбүз 118,71 барабар 0,1025 0,025 моль. Демек, қалайдан 0,025 моль. Реакцияны теңдей тұрған болсақ, бұл жаққа 2 жазылу керек. Қанша моль суутек учуп чыгып кеткенин эсептөбүз керек. Эгер 1 моль қалай реакцияға кирип 1 моль суутек бөлүнүп чыгып атса, демек 0,025 моль реакцияға кирип 0,025 моль суутек учуп чыгып жатат. Анын массасын эсептей турган болсок, М суутек барабар N көбөйтүлгөн М суутек барабар 0,025 моль көбөйтөбүз 2 грамм моль барабар. Калькулятор менен эсептей турган болсок, көбөйтөбүз 2 барабар 0,105 грамм. 0,105. Демек, бул жака 2,975 грамм калай кошулду, бирок 0,105 грамм суутек учуп чыгып кетти. Биринчи бейкердин массасын кандай болду? Масс бейкер биринчи стакандагы алгач М грамм туз кислотасы бар болчу. Ага 2,975 грамм калай кошулду, бирок 0,05 грамм суутек учуп чыгып кетти. Анын жалпы массасы М кошулган 2,975 минус 0,105 бар. 2,925. 2,925 грамм. Эми экинчи стакандагы кубулуштуу окуяны карайбыз. Канча грамм темир кошулганын билбейбиз. Буга биз X грамм темир кошулду дейли. X грамм темир кошулду. Экинчи стакан бейкер. Экинчи стаканда темир туз кислотасы менен реакцияга кирет. Темирдин тузу жана суутек газ бөлүнүп чыгат. 2 теңдей турган болсок, биз темирдин массасын X грамм деп алдык. Анын молун эсептесек болот. Моль темир барабар X грамм бөлөбүз. Темирдин малярдык массасы мезгилдик системадан карасак 56 грамм моль. Барабар X бөлүнгөн 56 моль чыгат бул. Демек, темирдин молу X бөлүнгөн 56 моль. Канча моль суутек пайда болот? Албетте X бөлүнгөн 56 моль суутек пайда болот. Себеби дегенде коэффициенттер 1ге 1. 1 моль темир реакцияга кирип 1 моль суутекти пайда кылса,
x бөлүнгөн 56 моль темир реакцияга кирип, x бөлүнгөн 56 моль суутекти пайда кылат. Суутектин массасын эсептей турган болсок, масса суутек барабар x бөлүнгөн 56 моль көбөйтөбүз 2 грамм моль барабар 2x бөлүнгөн 56 грамм чыгат. Демек, экинчи пикер барабар алгач m грамм туз кислотасы бар болчу, ага x грамм темир кошулду, бирок 2x бөлүнгөн 56 грамм суутек учуп чыгып кетти. Барабар m бул x'тарды жалпы орток бөлүмгө алып келсек, бул жерден 56x минус 2x бөлүнгөн 56 барабар m кошулган 54x бөлүнгөн 56. Биз тең салмактуу абалга алып келүү үчүн x грамм темир кошконбуз. Биздин тараза тең салмактуу абалга келди. Демек, m1 барабар m2 болуш керек. m1 бизде эмнеге барабар? m1 m кошулган 2,925 граммга барабар. m1 m кошулган 2,925 барабар. m2 болсо m кошулган 54x бөлүнгөн 56. M'дер барат. Демек, 2,925 барабар 54x бөлүнгөн 56. Бул жерден 54x барабар 2,925 көбөйтөбүз 56. 54x барабар эсептесек калькулятор менен 2,925 көбөйтөбүз 56 барабар 163,8. 163,8. 54x барабар 163,8. X барабар бөлөбүз 54. 3,03. 3,03. Демек, тең салмактуу абалга алып келүү үчүн биз x грамм же болбосо 3,03 грамм темир кошуубуз керек. Жообу темир must be dissolved. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.